Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү темабыз бизде деген экинин көбөйтүү жадыбалы, мындайча айтканда жаңы даражалары. 4-кө 1-ге көбөйткөндө эмне болот? Мурда сабакта эске түшүрө турган болсок, 4-тү 1-ге көбөйткөндө 4. Мындайча айтканда санды өзүнө чыгат, 23-тү 1-ге көбөйтсөк 23 чыгып калат. 105-ти 1-ге көбөйтсөк 105 чыгат. Сан эч кандай өзгөрбөй эле өзү чыгып калат. Бөлүүдө дагы ушундай болот. 4-тү 1-ге бөлсөк дагы кыргала. Көрдүңөрбү? 4-тү 1-ге бөлдүк 4 чыкты. 23-тү 23 бөлсөк 23 чыкты. 105-ти 1-ге бөлсөк 105 чыкты. Ал эми бөлүүдө дагы ушундай иштейт. 4-тү 1-ге бөлсөк кайра өзү чыгат. 5-ти 1-ге бөлсөк 5 өзү чыгат кайра. Ал эми 0го көбөйткөндө 0 чыгат. Эстей турган болсок мурда сабактарды 4-тү 0го көбөйттүк 0 чыкты. 23-тү 0го көбөйттүк 0 чыкты. 105-ти 0го көбөйттүк 0 чыкты. Мисалы 7-ни деле алып туруп 0 көбөйтсөңөр 0 чыгат. 1-ди дагы 0 көбөйтө турган болсоңор ар дайым 0 чыгат. Ал эми болсо биз бул сандарды эч кандай 0го бөлүүгө мүмкүн эмес. Мисалы 4-тү 0го бөлөйүн деп турган болсок, биз эч качан бөлө албайбыз. Бул мүмкүн эмес. 23 дагы 0го бөлүнбөйт. 0 өзү дагы 0го бөлүнбөйт. Түшүнүктүүбү? А бирок 0ду биз бөлсөк болот. 0ду 4кө бөлүүдө 0 алабыз. 0ду 23кө бөлсөк дагы 0 алабыз. Түшүнүктүүбү? Ал эми бүгүнкү сабагыбыз айтып кеткендей эле экинин көбөйтүү жадыбалы. Экини 1-ге көбөйтүү деген эмне? Экини бир жолу кошуу деген нерсе. Ал эми экини 2 көбөйтүү деген эмне бул? Экини 2 жолу кошуу деген нерсе 4 болот. Экини 3 жолу кошсок канча болот? 6 болот. Мындан ары силер ушул жадыбалдарды жаттап чыгышыңар керек. 2 көбөйтүү 4 деген бул 2-ни 4 жолу кошуп чыгуу. Чогуу иштеп көрө турган болсок, мынакей 2 2 кошсок 4, 4кө 2-ни 6, 6га 2-ни 8. Ал эми 2 жерде 5-чи. 2-ни 5 жолу кошуу деген нерсе. Карагыла канча болот? Буяка чейин 4, 6, 8, 10 болот экен. Туура эле иштеп жатабыз, карагыла. Ал эми 2-ни 6 көбөйтө турган болсокчу, 2-ни 6 жолу кошуу деген нерсе. 3, 4, 5, 6 жолу кошуп чыктык, барабар 12 болот. Ал эми 2 көбөйтүү 7-чи. 2-ни 7 жолу кошуу деген нерсе. 3, 4, 5, 6, 7. Эми эстесеңер, мисалы мындай да иштеп койсоңор болот да. Буга чейин 6 жолу 2-ни кошподук, 12 чыкты. Ал эми ошо дагы бир жолу 2-ни кошуп койсок, 14 чыгып калат, Мындайча айтканда 7 жолу 2 кошкондой болот да. Мисалы 16-ны дагы кантип иштесек болот? 7 жолу 2-ни кошкондун ордуна ошо 14кө дагы 2-ни кошуп койсок, мисалы 2 жерде 8'ибиз 16 болуп чыгат. Ал эми 2 жерде 9чу. 1 жолу биз 2-ни кошуп калабыз да, 18. 2 жерде 10'убузчу. 18ге 2-ни кошуп койсок, 20. Эми мындай карагыла. Үлгүнү пайдаланып, оң жак беттеги мисалдарды иштеп чыккыла. Карагыла. Эми чогуу иштеп көрөлү. Карагыла, ар биринде 2 алчадан кийин канча топ бар экен? 3, 4 топ бар экен. Демек 2-ни 4кө көбөйтүшүбүз керек экен. Мындайча айтканда 2-ни 4 жолу кошуу деген нерсе. Туурабы? 2-ни 2 кошсок 4, 4кө 2-ни кошсок 6, 6га 2-ни кошсок 8. Демек жооп канча экен? 8. Бул учурдачы, бул мисалдар иштей турган болсок, биринчи сиздер иштеп көрүңүздөр. Чогуу иштеп көрөлү. Алчалардан канча группа бар экен? 2 2ден алча алгон. 3, 4, 5 группа алча бар экен, Демек 5'ти 2'ни биз 5 жолу кошуп чыгат экенбиз. Канча болот? 4, 6, 8, 10. Демек жооп 10 экен. Кийинкиси 2'ни 6 жолу кошуп чыккыла дейт, Мындайча айтканда 6 группа бар экен да. 2 2ден алча болгондон. Демек 2 кошул 2 кошулган 2, 2 кошу 2 кошу 2. Канча болот? Буяка чейин 4, 6, 8, 10, 12. Демек жооп 12 экени. 2'ни 6га көбөйтүү деген 12 экен.
Карала. 7 группа бар экен. 2 кошулган 2, кошулган 2, кошу 2, кошу 2, дагы 2 жолу 5 2-ни кошот экенбиз, э? Буга чейин 6-га көбөйтпөдүк эмес беле? Ал 12 болгон, э? Мындайча айтканда бул 6-ны эсептеп чыксак 12, дагы 2-ни кошуп койсок биз канча болот? 14 болот. Демек 2-ни 7-ге көбөйтүү эмне экен? 2-ни 7 жолу кошуп чыгып, суммасын табуу деген нерсе. Же болбосо мындан ары жаттап чыксак болот. 2 көбөйтүү 7 14-кө барабардыгын. 2 көбөйтүү 8-чи? 2-ни 8 жолу кошуу, э? 2 кошулган 2, кошулган 2, кошулган 2, 2 канча жолу коштук? 6, 7, 8. Баарын кошуп чыгайлы, э? Бул жака чейин 4 болот. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Демек, 2-ни 8-ге көбөйтүү деген 2-ни 8 жолу кошуп чыксак, бизде 16 чыкты. Жаттаган аракет кылабыз ушуларды. 2 кошу 2, бул жакта канча жолу экен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 группа экен, э? 9 группа болсо, демек 2-ни 9 жолу кошуу деген нерсе экен да. 5 жолу коштук, 6 жолу коштук, 7 жолу, 8 жолу, 9 жолу коштук. Канча болот ушундо? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 болот экен, э? Жооп демек бул жакта 18. Ал эми 10 жолу кошуудачы? Мындайча айтканда буга чейинки 18-ти билдикпи? 9 жолу коштук деле. Аны дагы бир жолу 2-ни кошуп койсок канча болот? 20. Демек жооп 20 экен, э? Ал эми карагыла. Жуп сандар деген эмне? Так сандар деген эмне? Жуп сандар 2-нин көбөйтүндүсү. Же болбосо алар 2-ге калдыксыз бөлүнгөн сандар. Карасаңыз мисалы 2-ни 2-ге бөлсөк 1, 1 деп бөлүп койсок болот, э? 4-түчү 2, 2 деп койсок болот. Мисалы 3 көбөйтүү 2 бөлүнөт дегенде мисалы ошондой бөлүнүш керек мисалы. 3 группа мисалы 2 группа бөлүндү. 8ден 2 группа бөлүнөт кантип? 4 плюс 4 болуп бөлүнөт, э? 10чу 5 плюс 5 болуп бөлүнөт. 2-ге бөлүнүп атпайбы мынакей? Көрүп атсаңарбы? Булар да 2-ге бөлүнүп атат. 12 деген 6 плюс 6 деген нерсе. 2 группа бөлүнүү деген нерсе. Ошонун баардыгы жуп сан. Же болбосо 0, 2, 4, 6, 8 цифралары менен аякталса, ал жуп сан. Ал эми башка сандар мисалы 2-ге бөлүнбөгөн сандардын баардыгы так сандар болот. 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9 цифралары менен аякталса, алар ар дайым так болот. Карагыла. Бул так, бул так, бул так, бул так, бул так. Карасаңар, кайра 1 цифрасы менен аяктады, так экен. 3 цифрасы менен аяктады, так. 5 цифрасы менен аяктады, дагы деле так. 7 менен аяктады, так. 9 менен аяктады, дагы деле так экен. Ушу менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болуңуздар, урматтуу окуучулар.